Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Урматтуу окуучулар жана урматтуу Бекзат, бул тема сенин заказың боюнча IJK деген. Булар эмне? Булар негизи биз билген эле YXYZ. Бул координатта бул эмнени көрсөтөт? Мисалы, бири чекитти 0 деп кое болсо, турган жерден 0 десек, оңду көрсөтөй. Бир канча метр солду көрсөтөй, бир канча метр мына бул X огу. Өйдөнү көрсөтөй, жана ылдыйды көрсөтөй, бул Y огу. Жана нары жакты көрсөтөй, бери жакты көрсөтөй, турган жериңден нарыны көрсөтөй, берини көрсөтөй, бул Z. Ошондо 3 пространство деп коебузбу, 3 измерения. X, Y, Z. X, Y, Z'тен эле башкача аталышы IJK да. Бул IJK керектүү нерсе. Себеп дегенде I деген муну единичный вектор деп коет. Бирдик да. Мисалы үчүн, мына могул жерде турасың сен. Биринчи координатасы мындай деп коет да. Так. 7i 8j анан кийин 9k деп койду да. Так. Ошондо оң жак 7 экен мына, оң жак 7 экен. Өйдөн көрсөтөй 8 экен, анан нары жакты көрсөтөй 9 экен да. Нары жакты жакты көрсөтө албайбыз да. Биринчи координатасы ушул экен. Кийинки координатасы мисалы эмне болду? -2i болсун. 3j болсун. Шапкелер единичный вектордун ичинде. Вектор деген мо вектор мындай го. Монсу стрелкасы калып калганда монсу калып калганда түшүп калган. Кийинкиси 4k болсун мисалы. Ошондо дельта r деп коет да эми. Дельта r I боюнча канчага жылды? Ошондо -9 айга жылды. Ылдыйды көрсөтөй түштү. X боюнча -9га түштү. J боюнча 5. Так. Канча болуп кетти? 3 -8, -5 болуп кетти. Бул болсо, бул дагы минус эмне болуп кетти? -5k болуп кетти. IJK деген ушул эле да негизи. Анан кийин векторное умножение на скалярное умножение дегендердин мааниси түшүндүрүш үчүн азыр кийинки видеодо түшүндүрөбүз аны.